Саламатсызбы агай. Мен бул жерде 3-чү заданияны бүттүм. 3-чү заданияда бизде торtoise орем менен фасапинин негизинде редиске улап, редистен кеширование алып жана бизге токен алыш керек болчу. Мен бул жерде менин кодум. Мен бул жерде импорт кылгандары mayo redis, gbc, json деген сыяктууларды импорт кылып, бул жерде Python тик менен моделканы уладым. Бул жерде task жана user деген менде моделкалар бар. Бул жерде мен secret key, redis, database, ошол fasapim жана бул жерде мен торtoise'ти иштетип берчү кодум. Бул жерде менде токен алып берет. Если токен жок болсо бизде 400 деген ошибканы чыгарып берет. Бул жерде users алынып, redisке сакталып, redisке сакталып, базага дагы биринчи redisке сакталып, потом базага сакталып, анан бизге чыгарып берет users'ти. Бул жерде логин бул жерде бизде email аркылуу алып берет. Email бар болсо бизге если бизде email жок болсо, бул жерде бизде 401 деген ошибканы чыгарып берет. Если email бар болсо, аны бизге user'дин ID'си боюнча алып, токен алып берет. Бул жерде бизде ошол токенге алып барып текшерген жери, если токен жок болсо, бизде ошол email менен токен табылбаса, то есть 401 деген ошибканы чыгарып берет. Бул жерде менде task, тапшырмалар. Бул жерде мен title деле обязательно кылып койдум. Description, status дегендерди не обязательно кылып койдум. Task ID бул жерде task ID redis'те сакталат. Бул жерде tasktын эмне алат, эмне жок дегендерин алып, короче, ошол жерлери. Бул жерде ошол redis'ке тапшырманы redis'те ошол тапшырманы кеш түрүндө сактап берет. Бул жерде тапшырманы базада сактайт. Бул жерде get алып берет, то есть task алып берет бул жер. Бул жерде менде redis'те кеш түрүндө сактап берет. Кештен тапшырмаларды таап берет. Если бул жердеги код, если тапшырмаларды redis'тен таппаса, буну биздин базадан таап берет. Ошол redis'тен таппаган кодду базадан алып, базадан алынган кодду тапшырманы redis'ке сактап берет. Там redis'ти чыгарып берет. Мен бул жерде мурун коддорумду көрбөй калды. Ошол пайчарым көрбөй калды, потом ушуну жазып койдум. Азыр мен ушуну менен иштеп атам. Обновление кылып чыгарсам, бул жерде менде порт чыгат. Бул жерде users менде бар. ID1 деген болуш керек. Ооба. ID1 Kadicha, email kadicha@gmail.com. gmail.com менен чыгарсам, бул жерде email менен чыгарам токенди. kadicha@gmail.com десем, мага токенди чыгарып берет. Бул токенди мен копировать кылам. Азыр пост менен көргөзөм. Тапшырма алат. Бул жерде мен жана айтып кеткендей, title деле обязательно кылып койгом. Бул жерде Python деп койсом, user ID 1. Менде task ID көп болуп кетти. Бул жактан мага постмендин последнийин гана чыгарып берет.
Вот могул жерде мен фасапи деп. Бул менин акыркы ID15 акыркы тапшырмам. Мен буну ошол айтсам, бул жерде менде токенди жаңылайын. Токен бул жерде жаңыланды. Бул жерде менде ошол вот озерти чыгарып берет. ID берним дегендерди чыгарып берет. А тапшырмаларды чыгарып, тапшырмаларды дагы тапшырмалардын последнийин чыгарып берет мага. Ой. Акыркы последний үчөөнү чыгарып берди да. Бүгүн кошкондорумду чыгарып берди, то есть. Вот агай ушул